дуа кылып атканда ушуну унутпайлы. Алла Таалага чыныгы ыйманыбыз барбы? Чыныгы ыйманыбыз болгон болсо, биздин досубуз да Алланын колунда, биздин ата-энебиз да Алланын колунда, биздин балдарыбыз дагы Алланын колунда, сенин душманың да Алланын колунда бир тууган. Сенин тетиги башка ааламдын тиги бурчунда жаткан адамың да Алланын колунда экенин унутпайлы. Алланын кудурети ушундай чоң. Алла Таалага дуа кылып аткан учурларда, урматтуу бир туугандар, бардыгыбыз Кудай Тааладан жакшылык сурап атканда Аллах бардыгын берет деп, душмандарың ар кандай пландарды түзүп, сага бир жашооңдо бир жамандык алып келем деп туруп ар кимдер ойлонот, душман ошону ойлонот бир тууган. Бирок ушул нерсе эсибизден чыкпасын. Пенденин планы эч качан болбойт. Алла каалаган болсо, эгер Алла каалаган болсо, душманын кылган пландын тескериси да болот. Дайыма Алла Таалага жолонгонго аракетибизди кылалы. Биз бул дүйнөдө бирөөдөн коркуу эмес, бир Алла Таалага жолонуп, Аллахым сенин айтканың болот. Кудайым сенин койгон планың сеники ишке ашат, пенденики ишке ашпайт деп дайыма ушул ишеничте жүрөлү. Бардыгыбыз эгер ыйманыбыз болгон болсо, бир туугандар, ушу дүйнөдө ак жашап, адал жашап өткөнгө аракетибизди кылалы. Бирөөлөргө бир айла амал кылып, ошолордун бутун тосуп, ошолорго бир жамандык жеткирем деп айла амал пландарды ойлобойлу. Бул Кудайга жакпаган нерсе. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям адамдардын эң жакшысы адамдарга пайдалуу болгону, адамдардын эң жаманы адамдарга зыяндуу болгону дейт. Эгер биз адамдарга пайдалуу боло албасак дагы, пайдалуу болгонго аракетибизди кылалы. Пайдалуу болуш колубуздан келбесе жок дегенде зыян кылбайлы бир туугандар. Чыгып алып ар кимди ушактап мындай кылып деп кат жазып артынан бир жерлерге жалгандан жала жаап, бул нерселерди унутпайлы. Эгер ушинте турган болсок, ушунун кесепети башыбызга эртеби кечпи келет. Бир адамга ак жеринен күйгүзүп атасыңбы, эртең ошо нерсенин ачуулугун өзүңө тарттырып туруп анан Алла Таала өлүм берет бир туугандар.